Мамлекет менен жеке тараптын өнөктөштүгү жөнүндөгү мыйзам Кыргызстанда 6 жыл мурун кабыл алынган. Бирок ушул кезге чейин мамлекет менен жеке тараптын өнөктөштүгү механизмине негизделген бир гана долбоор ишке ашты. Ал Саламаттык сактоо министрлиги менен бирге ишке ашырылган гемодиализ аппараттарын орнотуу боюнча долбоор. Бирок мамлекет менен жеке тараптын өнөктөштүгү же ГЧП механизми алды менен инфраструктуралык маселелерди чечүүгө багытталат. Мисалга, ошол эле энергетика тармагы, жолдор, аэропорт, акылдуу шаар сыяктуу долбоорлор жана башка. Эгер инфраструктуралык маселелерди мамлекет жеке тарап менен, тактап айтканда инвесторлор менен биргелешип чече турган болсо, бул алды менен мамлекеттик карызды азайтмак. Мисалга, Кыргызстандын аэропортунун азыр бир күндүк жүргүнчүлөр агымы 1,5 миң кишини түзөт дейли. Өкмөт бул көрсөткүчтү 10 миң жүргүнчүгө жеткирүүнү пландап жатат. Бул үчүн аэропорттун ички жана сырткы инфраструктурасын бир күндө 10 миң жүргүнчүнү кабыл ала тургандай кылып жакшыртуу керек. Бул үчүн керектүү болгон инвестициянын көлөмү айталы $300 миллион. Кыргыз өкмөтү азыр инфраструктуралык проектлерге керектүү болгон акчаны каржылык институттардан же башка мамлекеттерден мамлекеттин кепилдиги менен карызга алат. Демек, мамлекеттик карыздын көлөмү өсүүдө жана ишти аткарган подрядчик компания соңку жыйынтыкка кызыктар эмес. Башка кандай жол бар? Мамлекеттик жеке өнөктөштүк. Аэропортту реконструкция кылуу сыяктуу ири долбоорлорду ишке ашырууга бир компаниянын алы келбейт. Демек, айталы 3 компания биригип консорциум же биргелешкен ишкана түзөт. Бул 3 компаниянын ар бири жаңы түзүлгөн компанияга өз инвестициясы жана салган инвестициясына жараша үлүшү менен кирет. Айталы салынган $300 миллион инвестиция өзүн 15 жылдан кийин актайт. Ал эми өз капиталын жумшаган инвестор 15% пайда табууну көздөөдө. Демек, дагы 15 жыл. Ошондо жогоруда айтылган биргелешкен компания аэропортту куруп, иштетип, андан өз пайдасын табуу үчүн аны 30 жылга толугу менен өз башкаруусуна алат. Мында инвестор өз акчасын иштетип пайдасын тапты. Мамлекет болсо эч кандай карыз албастан ири инфраструктуралык проектти ишке ашыра алды. А эң негизгиси, аэропортту реконструкция кылган инвестор андан пайда табууну көздөгөндүктөн соңку жыйынтыктын сапаттуу болушуна кызыктар. Демек, Кыргызстанда азыркыдай мамлекеттин кепилдиги менен алынган инвестицияга оңдолуп жаткан жолдордун сапатына байланыштуу чыгып жаткан суроолор жана коррупциялык жагдайлар мындай долбоорлордо пайда болбойт. Мамлекет жеке тарап менен кызматташып, жолдорду оңдоп, мини-гэстерди куруп, заманбап аэропорт, оорукана куруу сыяктуу ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыра алат. Мамлекет менен жеке тараптын өнөктөштүгү жөнүндөгү мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө максатында өткөн апта соңунда парламенттик угуу өттү жана анын жыйынтыгы менен аталган мыйзамды жаңылап иштеп чыгуу чечими кабыл алынды. Себеби мындан 6 жыл мурун кабыл алынган мыйзам башка мыйзамдарга шайкеш келбей юридикалык тоскоолдуктар жаралган. Мындан тышкары ГЧП механизмин иштеп кетүүсүнө саясий эрктин жетишсиздиги жана коррупция тоскоол болууда, дейт Tredston Capital Partners инвестициялык компаниясынын башкаруучу өнөктөшү Умбриэль Темиралиев. Бизде тилекке каршы жана Советский Союздан калгандан кийин 80 же 85% бул инфраструктура жаңыланган эмес, жолдордон тышкары. Ошондуктан анын баарын жаңылаш керек. Бирок аны жаңылаш үчүн узун мөөнөттө капитал керек. Өкмөт өзү же мамлекет өзү бул ишти аткара албайт. Неге дегенде 3 фактор бар. Эң биринчиси бул муну башында туруп иштетиш керек. Мамлекет болсо жакшы менеджер болбогонун баарыбыз билебиз. Чиновниктер мотивациясы башка, частниктики башка. Экинчиден болсо бул коррупционный фактор бар. Чоң көлөмдөгү мисалы кредитный соглашениялар түзүлүп атканда Кытай менен мисалы 400 миллион болобу, 500 миллион болобу. Ошо кредит койгондон баштап асфальт ыргытканга чейин бүт жерден акча уурдап жесе болот. Анын баарыбыз билип көрүп турабыз. Мисалы ТЭЦ эң чоң яркий примерлердин бирөөсү болуп атат да. Анан үчүнчүсү мамлекет аябай көп карызга алып атат. ГЧП болсо ошо карыз маселесин да чече алат. Эң негизги эки чоң бир мыйзамыбыз бар. Бул биринчи мыйзам болсо жана земельный кодекс деп атабыз, экинчиси болсо лесной кодекс. Ошо эки жерге көп учурда өзгөртүү кириш керек да. Анткени бир мыйзам бирди айтса, экинчи мыйзам аны жокко чыгарып айтса, анда ортодо чечим кабыл алынбай калат. Экинчиси, мамлекет тилекке каршы буга чейин өзүнүн жакшы ролун түшүнгөн жок да. Мисалы, мамлекет катары биз партнер катары ГЧП частник менен бир иш кыла турган болсок, биз кандай салым салып беребиз деп өзүнө чече алган жок. Көбүнчө убакытта бул жөнүндө жер берип коюп атат. Бирок баарыбыз билгендей, мисалы Индияны же Туркияны алсак, мамлекет ГЧП проектке киргенде жалгыз эле жерди чечип бербей, буга инфраструктурасынан тартып берет. Жана свет болобу, газ, суу дегендей. Муну болсо да мамлекет өзүнө чече элек.
Үчүнчүсү, бул законопроекттердин баарын теңдегенден кийин бул дагы жетишпейт. Негизинде НПАларды алмаштырыш керек. Бул жана нормативно-правовой акт деген. Бул мыйзамдын алдындагы жанагы регулирующий акттар да. Анын баарын да бирден бир сразу өзгөртпөсө, бул жана законопроекттер өзгөргөндөн кийин аябай бир узун убакыттан кийин анан НПАлар өзгөрүп баштайт. Ага чейин болсо жашоо кете берет. Экинчиси чоң себеп, фактор, бул баарыбыз билгендей, бүтүн жана мамлекеттик компаниялардын баарында мамлекетке тиешелүү жана жакын адамдар отурат. Ал адамдар кичинекей болсо да бир прибыль көрсөтүп эле келаткан буга чейин. Бирок мындан жакшыраак бир аудит же болбосо жакшыраак бир аналитика жүргүзүп көрсө, албетте аякта андан да көбүрөөк киреше кирип атат. Ал кирешенин көбүнчө пайызы түзмө-түз бюджетке түшпөй, адамдардын чөнтөктөрүнө түшүп аткандар да. Ошондуктан бир активден адам акча таап аткандан кийин башка бир частник келип ошону алып, мисалы, мамлекет менен иштетейин десе, ал киши оюндан чыгып калат, анан жана таап аткан кирешелерден дагы алыс калат. Албетте ал киши ошо актив үчүн аябай мындай күрөшкөнгө даяр болот да. Анан жана ар бир мындай демилге чыкса, ошо демилгени жокко чыгаранга бүтүн аракеттерди салат. Кыргызстан өзү кичинекей аябай мамлекет болгон үчүн жана глобалдык капиталдын артынан чуркаганда атаандашууга кириши керек. Эмнеге дегенде, жалгыз эле Кыргызстан бул капиталдын артынан чуркаган жок. Ошондуктан бул глобалдык конкуренцияда Кыргызстан да өзүн жакшы бир таанытып, анан жакшы бир шарттар менен чакырып келгенге даяр болуш керек. Ошондуктан ГЧП деген жалгыз эле бул мыйзам эмес. ГЧП деген бул мамлекеттин стратегиялык документтерине кирип, стратегиялык ой жүгүртүүдүн натыйжасында чыккан бир продукт болуш керек. Экономия министрлиги болобу же болбосо жана агентство по защите инвестиций деп атпайбы, ал болобу, булардын компетенциясы жетпейт да, жанагындай чоң проекттерди даярдап, анан ошо проекттер менен чыгарганга. Албетте бул күчтүү консультанттар, ошо инвестфонддор болобу же банктар менен бир жакшы мамилеси болгон консультанттар чакырып келип, аларга жакшы даярдатып, андан кийин ошо мамилесин колдонуп туруп, анан чакырып келиш керек да. Мындайча айтканда, бул узун мөөнөттө боло турган процесс, анан бул процесске бүт комплексно кириш керек. Жалгыз эле барып, мисалы, 2-3 форумга катышып келип, бизге келгиле деп ошо боюнча потенциалдуу инвесторлорду унутуп калса, же болбосо алар келгенде макул деп бир нерсе эки министерство тааныштырып коюп, азыр ишти баштагыла деп, анан алар макул жакшы ниет менен, каражат менен келебиз дегенде бир кичинекей министерство ортого бут коюп баштаса же иштебей койсо, анда бул капитал бере турган немелер, тараптар болсо жөнүнө Кыргызстандан чыгып башка өлкөгө кетип калышы мүмкүн.